Телестудиясынан жаңы окуу жылына карата даярдалган маалыматтардын топтому менен студияда мен Айганыш Туратбек кызы тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач маанилүүсүнөн кыскача. Дүйнө биринчилигинде окуу жайдын студенти Элизада Момунжанова ийгилик жаратты. Эми билим алуучулар заманбап шарттары менен курулган спорт комплексте спорттун бир нече түрлөрү менен алектене алышат. 2019-2020 окуу жылына карата 2000ден ашуун студент жатаканага жайгаштырылды. Окуу жайдын 5 студенти Чехиядан билим алууга жөнөшүүдө. Алдыда ушул жана башка маалыматтарды кезеги менен баяндоого өтөм. Ошмунун ректору Каныбек Исаков окуу жай жааматын билим майрамы менен куттуктап кайрылуу жасады. Урматы бийик устаттар, сүйүктүү студент достор, эгемендүүлүк күнүңүздөр менен жана билим майрамыңыздар менен ак тилимден куттуктаймын. Илимге өмүрүн арнаган ага эжекелерибизде, билим алууга талпынган студенттерибизге татыктуу, сапаттуу, жеткиликтүү билим берүүгө чакырамын жана студенттерибизди бул ишке астейдил, дилгир, ынтызар мамиле кылууга үндөймүн. Өткөн окуу жылы университетибиздин аброю көтөрүлгөн, бедели бийиктеген жыл болду. Өткөн окуу жылында НААР агенттиги тарабынан өткөрүлгөн Кыргызстандагы университеттердин улуттук рейтингинде Ошму биринчи орунга чыкты. Жогорку билим берүү, атайын орто билим берүү, магистратура программаларынын 40-ка жакыны аккредитациядан ийгиликтүү өттү. Кирип келген окуу жылы алдыбызга чоң милдеттерди коет. Ошмунун 2019-2024 жылдар аралыгында өнүгүү концепциясына ылайык университетибиз дүйнөлүк университеттердин топ 700-нүн катарына теңелүүсүнө катуу аракеттерди жасашыбыз керек. Эми билим алуучулар заманбап шарттары менен курулган спорт комплексте спорттун бир нече түрү менен алектене алышат. Учурда аталган спорт комплексинин курулуш иштеринин 80% бүткөрүлгөн. Ага улай эле дагы жаңы окуу имаратынын пайдубалы тургузулууда. Университеттеги жүргүзүлүп жаткан курулуш иштери менен кабарчыбыздын видео баянында кененирээк тааныша аласыздар. Бул жылы окуу жайда бир катар алгылыктуу иштер жасалып, жалпы окуу имараттары жана жатаканаларда ремонт иштери жүрүп жатат. Алардын катарын дал ушул педагогика жана диний тарбия факультетинде курулуп жаткан спорттук комплекста толуктайт. Бул зал билим алуучуларды спорттун бир нече түрү менен машыгууга шарт түзүп, бүгүнкү күндө жумуштун 80% бүткөрүлгөн. Узуну 40, турасы 20 метр болгон спорт комплексти курууда сапаттуу материалдар колдонулганын курулушчулар маалымдашат. Аталган комплекста студенттер спорттун волейбол, баскетбол жана башка бир нече түрлөрү менен алектенүүгө болот. Мындан 2 ай мурун башталган курулуш иши учурда кызуу жүрүп, жакын арада пайдаланууга берүү мерчемделүүдө. Ага улай эле окуу жайдын дээрлик бардык факультеттеринин окуу корпустарында толук кандуу оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн. Алсак аудиториялар сырталып, терезелер пластик терезелерге алмаштырылган. Андан сырткары чатырлары жаңыртылып, айланасын жарыктандыруу, көрктөндүрүү иштери аткарылган. Асфальт эле бир асфальттар алынып, газондар себилди, анан мына ограждение менен тосулуп, о сырткы навестер курулду, козироктор. Мына козирок жаңыдан болду. Şu полный козирок, мына эки канаты дагы. Анын ичкериде 3 кабаттын коридорлор ремонттон өттү. Ал эми Ак-Бура дарыясынын жээгиндеги медициналык факультеттин кампусунда волейбол, теннис жана баскетбол оюндары үчүн ыңгайлашкан аянтча курулууда. Мында футбол таласына жаңыдан газон себилип, чуркоо аянтына брусчатка басылган. Ошондой эле педагогикалык индустриалык колледжи жакын арада жаңы имаратка ээ болот. Бүгүнкү күндө жаңы окуу корпустун пайдубалын түптөө үчүн атайын жер казылып даярдалууда. Окуу имаратында конференция залдар, окууканалары, китепкана жана электрондук санариптик лабораториялар орун алат. Ал эми жаңы имарат жылдын 1-кварталына чейин пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Ошмунун медицина факультетиндеги мына эл аралык медицина факультетинде 2 кабаттуу 2 жаңы имараттын курулушу дагы мына жакынкы күндөрү курулуп башталат. Ошондой эле дагы 2 имаратыбыздын документтери бүтүп атат. Оңдоп түзөө иштери окуу жайдын номер 1, 2, 3 жатаканаларында да жүргүзүлгөн. Ага ылайык ажатканалар салынып, номер 4 жатаканасынын арткы жагына студенттер үчүн атайын парк курулган. Бул сыяктуу аткарылып жаткан иш-аракеттер студенттерге толук кандуу шарт жаратуу максатын көздөйт. Буга байланыштуу университетте мындан ары да заманбап шарттарды түзөө иштери тынымсыз улантылмакчы. Надира Камчыбек кызы, Жолдошбек Шармаматов, Ошмо жаңылыктары.
Кореянын Чхунчу шаарында 4 жылда бир өтүүчү алыш күрөшү боюнча дүйнө биринчилигинде окуу жайдын студенти Эльзада Момунжанова 3-орунду багындырды. Бул дүйнө биринчилигинде 30дан ашуун өлкөдөн 120 спортчу катышып, спортчу кыз 55 килограмм салмак категориясында күч сынашкан. Мелдеш 30 августтан 6 сентябрга чейин болуп өткөн. Эске салсак, Эльзада Момунжанова буга чейин бир нече дүйнөлүк жана Азия оюндарда байгелүү орундарга ээ болуп келет. Учурда ал университеттин эл аралык мамилелер факультетинде 2-чи курста билим алууда. 2019-2020 окуу жылына карата 2000ден ашуун студент жатаканага жайгаштырылды. Жылдагыдан өзгөчөлөнүп, жайгаштыруу электрондоштуруу менен бирге жатаканалардын өзүндө жүргүзүлгөн. Жайгаштыруу иштеринин жүрүшү жана андагы шарттар боюнча Гүлсара Сапарбай кызы материалында сарасеп салган. Буга чейин жатаканага жайгашуу бир топ убаракерчиликти талап кылса, эми анын баары артта калды. Анткени 2 жылдан бери Ошмуда жатаканага жайгаштыруу электрондоштурулгандан бери студенттер бир топ түйшүктөн арылышканын маалымдашат. Алсак окуу жайдын 4А жатаканасына кабыл алуу август айынын аяк чендеринде башталган болсо, учурда студенттердин 90% жайгашып болгон. Жатаканага жашоочу студенттер жашоого кызыктар студенттер көп. Biz azыр кабыл алып аяктап жатабыз, кабыл алып атабыз. Өзүбүздүн кыргызстандык студенттер менен кошо чет элден келген студенттер дагы жайгашууда. Өзбекстандан келген студенттер. Байжигит Жайчыбековдун студенттик жатаканада жашаганына быйыл 4-жыл болуптур. Жатаканада жашоо менен ал көптөгөн чыныгы досторду табуу менен турмуш тиричиликке керектүү бир нече жумуштарды да өздөштүргөн. Бул жерде квартирада жашасаң, bir 3-4 эле адам менен жашап, ошол эле адамдар менен байланышып, жашоон кичине тарыраак болуп калышы мүмкүн да. Бул жерде кеңирчилик, бир жатаканада мисалы 250 адам көп адам жашаса, ошончо досуң болот. Жатакананын жашоосуна үчүн акча төгөбүз 6000 суммада. Анан ошол боюнча мисалы башка газ, свет, мусор деген сыяктуу кошумча коммунальный услугаларды ойлонбой эле ошо өзүбүздүн үйдө жашагандай эле жашай беребиз. Башында бир төккөн боюнча элечи. Белгилей кетсек, окуу жайдын бардык жатаканалары ар жылы кезеги менен капиталдык ремонттон өтүп, колдонулуучу буюмдар, эмеректер жаңыланып турат. Бул да болсо жатаканада жашоочулардын жары кенен бардык шарттары бар жайда окуп жашоосун шарттайт. Быйыл дагы программага кошумча киргиздик. Бул биринчиси. Төлөнгөн квитанциясынын номери, ал качан төлөндү деген терезечени да коштук. Себеби ким кайсы мезгилде кирди жана кайсы мезгилде чыкканга чейинки маалыматтар берилип турат. Бул өз кезегинде бул ачыктыкты камсыздайт деп ойлойм. Жатакана координаторунун билдиришине караганда, учурда 2000ден ашуун студент жатаканаларга жайгашты. Мунун ичинде чет өлкөдөн келген билим алуучулар да бар. Эске салсак, окуу жайда жалпы 10 жатакана болуп, жакынкы жылдарда дагы кошумча имараттар салуу пландалууда. Гүлсара Сапарбай кызы, Чыңгыз Маматаев, Ошму жаңылыктары. Окуу жайдын 5 студенти Чехиядан билим алып келишет. Алардын 4-өө студент болсо, бирөө магистратура боюнча билимин тереңдетүү боюнча жөнөп жатышат. Мындан 5 жыл мурун атайын келишим түзүлүп, анын алкагында билим алуучулар 2 жумага окуп келишчү. Эми мындан ары 1 семестр толук окуп келүү мүмкүнчүлүгү жаралды. Ага ылайык бул аралыкта алар барган өлкөнүн окуу системасы, маданиятын жана тарыхын үйрөнүшөт. Ал эми октябрь айында Чехиядан 12 студент окуу жайга келип билим алуусу күтүлүүдө. Бул жумада даярдалган маалыматтарды тааныштырып, студияда Айганыш Туратбек кызы болдум. Эфирде үмүттөгү баарлашуу көңүл ачуучу программасы улантат. Бизден алыстабаңыздар. Ош мамлекеттик университети күн санап кулачын жайып, күндөн күнгө өркүндөдө. Дал ушул окуу жайда студент болуп, билим алам дегендер үчүн мүмкүнчүлүктөр чексиз. Алгач эле көңүлүңүздөрдү ушул мазмундагы кыскача видеороликке бурсак, сиздер көрүп жаткан үмүттөө баарлашуу программасы. Аны мен Надира Камчыбек кызы алып барамын, алдыда кызыктуу маек.
Эмне тилинде сүйлөп жатасың да? Чехиядан окуп келдиң. Ооба. Bien, и ты? Түшүнбөдүм. Мен Испанияда билим алып келдим, испан тилинде жакшы деп жооп берип жатам. Биздин жерлер кандай гана керемет, Туура айтасың. Ош шаарынды жана Ошмону аябай сагынып келдим. Мен Испания мамлекетинин Кадис университетинде билим алып келдим, а сенчи? Мен Чехия өлкөсүнө Батыс Чех университетинде өз билимимди жогорулатып келдим. Андан сырткары Швейцария, Франция, Германия, Нидерландия шаарларына саякат кылып келдим. Ошмуда окуган ар бир студенттин чет өлкөгө чыгып билим алуусуна, саякаттоосуна мүмкүнчүлүктөр абдан чоң эмеспи? Туура айтасың. Эмесе, кыялдарыбызды орундаткан, бийик максаттарга жетелеген Даңкы Ордендүү окуу жайыбызга сапар тарталы. Биз университетке коопсуздук картасы менен киребиз. Бул биздин коопсуздугубуз үчүн эң зарыл. Үмүткө чырак, максатка ынак, аракетке кубат билим ордосу Ошмо быйыл 80 жылдык мааракесин белгилейт. Кылым катеде тарыхый жолду басып өткөн университетибиз жакынкы жылдарда дүйнөлүк университеттерден топ 700-нун катарында болот. Учурда Ош мамлекеттик университетинде 19 факультет, 2 институт, 2 академия, 4 колледж, 1 илим изилдөөчү институт, 6 гимназия жана лицейлер, 2 окуу борбору, 22 эл аралык борбор бар. Азыр университетте жалпысынан 121 адистиктер жана багыттар боюнча 32 000 студент билим алат. Окутуучуларыбыз, профессорлорубуз жана студенттерибиз изденүү менен ийгиликтерди жаратып, акыркы 4 жылда дүйнөдөгү алдыңкы 700 университеттин катарына теңелүүгө, Борбордук Азиядагы 3 университеттин катарына кирүүгө аракеттенип жатабыз. 80 жылдык бай тарыхый тажрыйбага ээ болгон Ош мамлекеттик университети бүгүн заман талабына ылайык трансформацияланууда. Кесипкөй, интеллектуал, адамгерчиликтүү, заманбап адис болууну кааласаңыз, Ош мамлекеттик университети менен билим жолунда сапарлаш болуңуз. Билимдин сапаты эл аралык стандарттарга дал келет. Ошму социалдык жоопкерчилиги жогору болгон университетке айланат. Билимдин түгөнгүс кени болгон Ошмуда 70 илимдин доктору, профессорлор, 400-дөн ашуун илимдин кандидаты, доценттер эмгектенишет. Учурда бардык кесиптер IT технологияны пайдаланууга өтүштү. Биздин окуу жайдагы бул алкактан сыртта калбай, жаңы ойлоп табуулардын үстүнөн иштеп жатабыз. Ошмо 33 алыскы чет өлкөлөрдөгү 196 университет менен кызматташат.
Ошмода Чехия, Испания, Туркия, Польша, Россия, Украина, Индия, Пакистан, Бангладеш, Судан, Кытай, Корея, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан сыяктуу өлкөлөрдөн келген 3500дөн ашуун студент билим алышат.ส่วนยาก็ไอ้มณีปุรีกินไอ้มาพัมจะเมดิคอลตั้มบลากปเนี่ยดูก็ซิตี้คอลเลจยามไปกิรกิสถานเดเลยคอลเลจยิมิงนะออสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ My name is Shaheen from Iraq. I came here to Osh. It's my first year. Osh State University, it's like a home for me now. I feel comfortable. I also know new friends from different countries and different cultures. We are like now one family, and also the education here is very good. Je m'appelle Rosie, je suis de France and je aime Osh State University. My name is Amit Kumar Sharma. I am from Bihar. I read in Osh State University. I love this university. Coming to NGD Ratan Heminia, Osh State University ahian second year zir lai kanya Mizoram achanga local kanya tuan hetlai huna zir hi acha ememani. Мен Нарын мамлекеттик университетинен мобилдүүлүк боюнча Ошмуга келип отурам. Учурда филология жана журналистика факультетинде билим алуудамын. Келгениме эч качан өкүнбөйм, себеби менде өтө чоң ийгиликтер, жетишкендиктер болду деп жашоомдо жаңылык деп эсептей алам. Натым Сезим, мен Ысыккөл мамлекеттик университетинен кыргыз филология жана педагогика факультетинен бул жакка келдим. Мага абдан жакты, мен өзгөчө таасир калтырганы бул жакта жаштары жалындуу, демилгелүү, уюштуруучу келет экен. Мен Нуридин кызы Бегмай, эл аралык Куэйт университетинин журналистика жана коом менен байланыш факультетинин 3-курсунун студенти болом. Ош мамлекеттик университетине келип окуп отурабыз. 4 айлык убакыттын ичинде аябай эсте каларлуу, унутулгус күндөр өттү десем жаңылышпаймын. Кийим төгүү тармагын өнүктүрүү аркылуу өлкөбүздүн экономикасына олуттуу салым кошууну максаттап келебиз. Мода тармагын жакынкы жана узак келечекте өзүбүздүн кайталангыс табылгалар менен таң калтырууну көздөбүз. Ошму өнөрлүгө өрнөк, билимдүүгө тирек окуу жай. Ош мамлекеттик университетинде спортсмендер үчүн колдоо жакшы. Моралдык жактан, руханий жактан көптөгөн жардамдар берилди. Ошму педагогия жана терапия факультетинин студентимин. Азыркы учурда футболный клуб Алайда негизги курамда ойноп келатам, коргоочу болуп.
мезгил менен тең жарышып, күн санап ааламга кулачын кенен жайып, өнүгүүгө багыт алган. Борбордук Азиядагы алдыңкы 3 университеттердин бирин айланып, Кыргызстандагы билим берүүнүн авангарды саналган Ошму биздин сыймыгыбыз. Суусаганга, даяр билим мүрөгө, себилүүдө ынтымактын үрөөнү, орун алган ортосунан шаарымдын, Ошму, Оштун согуп турган жүрөгү. Ош кыйышта тамыр байлап өскөн жыл, шаркыраган доордун суусун кечкен жыл, мезгил менен тең жарышкан Ошмунун улуу билим сапарында 80 жыл. Мына ушундай окуу мүрөгүн издеп таап келген билим алуучулардын бири Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин 1-курсунун студенти Гүлзина Жунусалиева биздин студиябызда конокто. Саламатсызбы, Гүлзина? Кош келдиңиз. Сиз мына журналистика адистигин тандап келип тапшырдыңыз, Айтсаңыз, кайсыл жактан келдиңиз жана кантип келип калдыңыз бул окуу жайга? Саламатсыздарбы? Мен өзүм Нокат районунун Чечтөө айылынан болом. Бул кесипке өзүмдүн кызыгуум жана каалоом менен келдим. Үйдөгүлөрдөн каршы чыккандар деле болду, бирок өзүмдүн каалоом болгон үчүн бул кесипке тапшыра алдым. Мен бул Ош мамлекеттик университетинин алкагында өткөн журналисттер форумуна катышкам. Ошол форумдан ушул адистик тууралуу кененирээк маалымат алып, ошодон улам менин кызыгуум күчөп, ушул жерге тапшырдым. Мына окуунун башталганына да 1 жума болуп калды. Кандай көнүшүп калдыңызбы? Кыйынчылыктар болгон жокпу башында? Ооба, биринчи келгенде кыйналганбыз, бири-бирибизди тааныбай, аудиторияларыбызды таппай азыркы учурда, бирок бири-бирибизге көнүп, жүрөктөрүбүз жакындашып, бири-бирибизге үйрөнүп калдык. Бирок мектептеги окуу системасы менен университеттеги окуу системасы таптакыр бөлөк экен, биз ошол жактан кичине кыйналып жатабыз. Мына Гүлзина, бизде дал ушундай түшүнбөй жаткан суроолор же болбосо билгиңиз келген нерселер тууралуу атайын билгим келет рубрикасы бар. Анда эмесе ошол рубриканы биргеликте көрөлү, андан кийин маекти улантабыз. Ош мамлекеттик университети азыр заманбап билим берүү системасын ишке ашырып, эл аралык билим берүү мейкиндигине интеграцияланып, ошол мезгилдин талабына шайкеш келип иштеп жаткан университеттердин бири болуп саналат. Биздин студенттер биздин окуу жайды тандоо менен көптөгөн чет өлкөлүк окуу жайларга барып, тажрыйба алмашып, билимин өркүндөтүп келгенге мүмкүнчүлүк алат. Ошондой эле заманбап коомго, өндүрүшкө муктаж болгон, зарыл болгон кесиптин ээлери болгонго мүмкүнчүлүк түзүлөт. Негизинен студенттер окуу жайды тандаганда эң негизги максаты бул билим алуу. Терең билим алуу, өзүн тандап алган адистиги боюнча. Ал эми билимин баалап, билимин канчалык деңгээлде алып атат, жана башка өлчөнүүчү ошол механизмдердин бири бул ошол зачеттук китепче, күнүмдүк журналдарга жазылып турган баалары, транскрипт деген түшүнүк бар. Ошол эле адабияттар менен китептерди алып окуганга окурмандык билет, студенттик билет деген жана башка ушундай көптөгөн кошумча документтерди алышка туура келет. Бул негизинен Ош мамлекеттик университетинде окуунун башталышында, эң негизи сентябрь айынын баштарында, 2-3 жуманын ичинде студенттерге бекер таркатылат. Негизинен бизге абитуриент болуп келип, окуу жайыбызды тандап, экзамендерди тапшыруу учурунда ар бир студент менен университеттин атынан келишим түзүлөт. Келишимде ошол эгер студент келишимдик акы боюнча акы төлөп окуу формасында окуса, келишимдик акынын 50%-ын биринчи окуунун биринчи жарым жылдыгында, 50%-ын экинчи окуунун жарым жылдыгында төлөгөнгө милдеттүү.
мен адашпасам бул октябрь жана февраль айларында бул келишимди караш керек. Ар бир студент өзүнүн келишимин окуп чыгыш керек. Анан биз акыркы университетте ушул келишимдик акыны төлөө, контролдоо жана башка функцияларын санариптештиргенбиз, автоматташтырылган. Азыркы учурда студенттердин ата-энелери эркин ушул атайын банкта студенттин эсебине атайын терминалдар аркылуу төлөсө болот. Ар бир студентке биздин студенттердин базасында ар бир студентке индивидуалдуу шифр код ыйгарылат. Ар жылы ушул өзгөрүп турат. Ар жылы ушул AVN деген информациялык системабыздан кодун алып, шифр. Ошо шифр менен терминалдар аркылуу төлөсө болот. Биз Ош мамлекеттик университетинде жалпы эле өлкөдө бул 2011-12 окуу жылдарда окутуунун кредиттик системасын ишке ашырып жатабыз. Башкача айтканда, ар бир студент өзүнүн тандап алган кесиби боюнча, эгер бакалавр деңгээлинде бакалавриатта окуса, бул 240 кредит окуш керек. Ал эми магистратура 120 кредит окуш керек. Ошо кредитке байланыштуу ар бир ушул кредит универсалдуу чен өлчөмдө бул окуу процессин өлчөсө болот, келишимдик акысын өлчөсө болот. Ушул эле чен бирдиктердин бири ушул студенттердин алган билимин баалаш үчүн биз 100 баллдык система менен студенттердин билимин баалайбыз. Баалоо системасы менен жүрөт. Ушул баалоо системасы окуу процесси жүрүп жатканда студенттин аудиторияда өз алдынча иштерди аткарууда ушул 3 негизги текшерүү болот. Бул биринчи ар бир сабак өтүп, аудиториялык сабакта окутуучу сабак берип жатып, студенттин жакшы билим алып жатышын, көндүмдөргө ээ болушун ушул күнүмдүк учурдук текшерүү деп коет. Учурдук текшерүү менен баалап турат. Ал эми ошол окуп жаткан предметтин кандайдыр бир бөлүмүн, бир модулун бүткөндөн кийин модулдук текшерүү болот. Бул чектик текшерүү деп коет, рубежный контроль. Ал эми жалпы дисциплина бүткөндөн кийин бул жыйынтык текшерүү болот, бул экзамендер болот. Бул сессия, кышкы сессия, жайкы сессия учурунда. Ушул текшерүүлөрдүн баардыгы универсалдуу болуш үчүн биз 100 баллдык система менен баалайбыз. Ушул бизде 60-40 деген пайызда ишке ашырылат. Биринчи модулу 30 баллдын тегерегинде, экинчи модул 30 баллдын тегерегинде, ал эми 40 балл ушул жыйынтык текшерүүдө экзамен учурунда 40 балл топтошу зарыл. Ошондуктан негизги максаты бул 100 баллдык системанын студенттин тынымсыз күндө алган баасын, күндө билим алып, ошо билимин өзүнө сиңирүүнү ишке ашыруучу механизм да. Себеби студенттер окубай туруп, аягында экзаменде учурунда гана ушундай билимин баалап, ал убакка чейин студент бош калып, көңүл бурбай калышы мүмкүн. Ал эми учурдук текшерүү, чектик текшерүү, жыйынтык текшерүү деген студенттерди бул бош койбой, окутуучу менен өнөктөш катары иштешип, отуруу алган билимдерин тынымсыз баалап турат. Сөзсүз түрдө студенттер ушуга көңүл бурушу зарыл. Ар бир предмет боюнча, ар бир тема боюнча, ар бир дисциплина боюнча ар биринин ушул баллдык ченемдери бар. Окутуучулардын атайын жумушчу программаларында, силабустарында белгиленет. Мынакей ушул рубрикадан өзүңүзгө аз да болсо маалымат ала алдыңызбы? Сизге азыр мындай суроо бергим келип турат да, Гүлзина. Сиз эми өзүңүздүн ниетиңизге жеттиңиз да? Эми алдыдагы келечек пландарыңыз кандай? Келечектеги пландарым аягында эле экенин, мен эң бир чоң жетишкендигим деп Ош мамлекеттик университетинин журналистика факультетине тапшырганым бул мен үчүн өтө чоң сыймык деп айта алам. Мен өзүмдүн адистигим боюнча келечекте Кыргызстандагы эң алдыңкы телеканалдардын биринде иштегим келет. Ошол эле мамлекетибизге, коомубузга, университетибизге пайдабызды тийгизе турган журналисттерден болгум келет. Ушул Ош мамлекеттик университетинде билим алганмын деген сыймыктана турган даражага жетким келет. Жакшы, окууларыңызга ийгилик. Маек үчүн рахмат сизге. Мына ушуну менен Үмүт теле студиясынын берүүлөрү өз соңуна чыкты. Аны мен Надира Камчыбек кызы алып бардым. Эфир жаккан болсо биздин жеке баракчабызга жана YouTube каналыбызга катталыңыздар.